Assalamu alaikum. Kendeş Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Туугандар, өткөндө видео боюнча дагы бир комментарий келген экен. Мен ошого кичине сиздерди кызыктырышмакташты. Бүгүн дагы видео тартайын деп атам. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Буюрса пайдалуу болот. Бир аз да болсо малина сүйүүчүлөр үчүн, малина кылам деп ниет кылып жүргөндөр, малина пландап жүргөндөр, бул дагы сонун кирешелүү бизнес түрү. Андыктан бул нерсеге кызыксаңыздар эч кандай зыяны жок. Өткөндө видеодо тартканымда мага комментарий жазышыптыр. Бирөө ушул малинанын ушул жерден канча малина тердиң жана канча сом болду деген суроону коюптур. Мен азыр сиздерге ачык эле жооп берем. Кече тата албай калдым. Кече малина тергенбиз. Бул жерде малина жалпы аянты 6 сотик. 6 сотикте чынын айтсам 3-4 адам кечке чейин зорго терилди. Аябай койкуп кетти. Анан күн резкий ысып кеткениге байланыштуу өтө пишип кетти. Бирок өткөндөрү терип атканыбызда аз-аздан терип аттык. Кичине берекеси болбоду. Ошондуктан кичине чогултуп туруп аз-маз 3-4 күн коюп туруп анан тердик да. Өзү негизи 1 күн 2 күн ичинде терилиш керек. Анан биз ошого 3 күн 4 күндүкүнү кичине чогултуп туруп берекелүү болсун деп бир терим калып кетти да арадан, мындайча айтканда. 2 теримди бир тердик. Мындайча айтса болот. Анан ошого көбүрөөк чыкты. 6 сотиктен кече чистый тергенибиз 79 килограмм 900 грамм болду. Эсебиге 80 килограмм деп берели. 80 килограммды Кадамжайга апарып бирөөдө апарганча ошол жактан сатып келдим. 115тен сатып келдим. 105 сом, 110 сом, 115 сомдун тегерегинде болуп атат азыркы учурда Кадамжайда малинанын баасы. Сиздер жакта канчадан болуп атат малина? Ошону комментарийге жазып кетиңиздер. Анан ошондо 79 килограмм 900 грамм 80 килограмм деп коелу. Ошондо 9000 сом 188 9188 сом пул болду. Бул бир сатканыбыздын эмеси. Эми бул жерде туугандар ар кандай эмелери бар. Жанагы күндө баа өзгөрүп турат. Бирок Кадамжайда негизги баа ошо 100 сомдон 110 сомго теге чейин орто эсептөө ошондой баа болуп атат. Ар ким ар кандай алып атат. Сиздер жакта баалар кандай экенин мен билбедим, башка региондордо. Бизде баа ушундай. Анан ошол биз турган Окунанын малинасы деп, бирок кечээ мага кичине 5 сом кымбатыраак алды. Силерде салкыныраак эзилип кетпейт деп. Анан малина ысык жерде эзилип кетет туугандар. Анан көп тербей койсо, мына бышкандар азыр мисалы үчүн уже дагы бышты. Уже кече тергенбиз. Бүгүн уже дагы бышып атат. Уже бүгүн дагы кичине терсе болот, бирок бүгүн тербейм. Эртең же эртеден кийин терем. Себеби кичине көбүрөөк болгону жакшы. Анан аз-аздан терсек, кичине акчасында береке болбой калат. Ошондуктан бул дагы өтө кирешелүү нерсе да. Бир күндө 9000 сом жакшы эле деп ойлойм. Эми буюрса дагы өзү негизи бир 4 терим, 5 терим коюу болот. Андан кийин уже спад түшөт астыга карапчы. Ошондуктан 9000 десе эле күндө 9000 деп эсептебеңиздер. Эми кээде көп болуп кетиши мүмкүн. Бул малинанын баасынан дагы көз каранды. Көтөрүлүп кетсе андан да болушу мүмкүн. Эми бир сатканда мисалы үчүн былтыры, мурдагы жылы эстей албай атам. Былтыры болсо керек же мурдагы жылы экен. 12000 сомдук саткам да. Ошондой. Кээ бир жылдары 250 сом, 300 сомго чейин чыккан. Муну баасын так айтыш кыйын. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, туугандар, бул мынабу мен бул баш жаагага кошком мына жерде кичине 3-4 кишилерге дагы маалымат катары айтып кетейин. Мына көрдүңүздөр, булар местный сорттор мынантип азыр мына жаңы чыккан одалар чыкканыга эле байланыштуу мына бири-бирин кармап турат да. Негизи булар мынантип жыгылып түшөт. Буларчы жыгылып түшөт. Ошондуктан мындай казыктарды коебуз да. Мен мисалы үчүн лично өзүм казык коюп, мынантип астыны бетондоп, аз-маз уклон менен кылганмын. Булар эми кийин болгон. Буларды дагы ошо профилден казык кылгам. Профилден казык кылып, эми мурда
кылганмын, эми буга кыйла болду, бир 10 жылдай болуп кетти окшойт. Кичине туура эмес кылгам, өзүм мындай уклон менен кылгам да жакшы болмок экен, эми ал маалда ошол нерсе ойго келбептир. Бирок ошондой болсо да астын бетондоп, теберде кылганмын, азыр жакшы. Бир кылганмын, ошол бойдон турат. Анан буларды кийин кылганын уже билип калып, кичине уклон менен кылгам. Себеби зым тартасыздар, зым тартканда бул ийилет. Ошонун эсебиге муну кичине уклон менен кылганмын. Анан буларды дагы азыр бул жерге казык отургузушум керек. Казык отургузуп, анан бул башыга кичине мына могул жерлер кошулган, 4 жөөк, 3-4 метрден. Калгандары булар эски. Ошо малина жакшы болгонуна байланыштуу бул жагын дагы улаганбыз да. Бул жакта болсо мына өткөндөгү айткандай, полька. Мыналар поль. Эми бул жагыны эмеде берген, жанагы эмне эле, эстен чыгып атам, нарагы полька ал нарак жагы. Бул жагыны маравилла деп берген. Бирок комментарийге жазып коюңуздар билгендер. Кээ бирлер мага ушканда дагы тартам. Маравилла дейт, кээ бирлер маравиллага окшобойт дейт. Анан бирок полька менен экөөнүндө кичине айырма бар да. Мен ишеничтүү эле адамдардан агам негизи маравилла деп бир түбүн 200 сомдон сатып алгам. Ошондон бир түп алып, бир түптөн ушуну көбөйттүм да. Анан кичине өссүүдө мына өзүңүздөр карасаңыздар, мына бой кичине болуп турат. Алар полька, бул жагы маравилла. Бирок эми бышканда дагы эме кыламын. Комментарийге жазып коюңуздар маравилла менен польканын айырмасын билгендер. Бирок денелерди дагы жапжашыл болуп, мындай өзгөчөлөнүп турат. Балким башка сорт менен адаштырып алгам, балким чындыр, балким жалгандыр. Мен точно билбейм, комментарийге жазып коюңуздар. Анан ошол туугандар, ошо комментарийге жооп берейин деп атам. Андыктан видеого лайк, комментарийден жазып суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Сиздерде канттай болуп атат малина, кайсы региондо? Анан малина сууду өтө каалайт. Суу сөзсүз түрдө болуш керек. Мына кече койгонмун. Бирок күн ысып кетип, мына уже асты кургап кетти. Көрдүңүздөрбү? Малина өзү суулуу нерсе дагы ошончо сууду көп каалайт. Бул сууду тынбай коюш керек. Кече тердик, аркасына сразу сууду койдук. Терип, сразу сууну коюп, черезден бир күн эс алып, бир күндөн кийин уже терсе боло берет. Мына азыр дагы мисалы кече терилген малина караңыздар, уже бишип кетти мына. Күн ысык болуп атат. Ошондуктан эме кылыш керек. Тез терип туруш керек. Тербесеңиздер бизде дагы салкыныраак. Эгер ысык жер болсо, бул соолуп кетет. Малинанын ичин дагы аралыгын кеңирээк коюш керек. Меники дагы жер тарлыгына байланыштуу. Ал жакын болуп калган. Биз негизи аралыгыны 1,60, 1,82 чейин койсоңуздар, эгер жеңилиңиздер кеңир болсо, аябай сонун болот. Трактор кирип, ичине чөбүнү трактор менен эле, культиватор менен утуп койсоңуздар болот. Ичинде тергенге дагы, обслуживанияга дагы жакшы болот. Ошондуктан ушундай туугандар. Сиздер дагы ушундай эмеге кызыгыңыздар, суроолор болсо, кандай суроолор болсо, комментарий жазып коюңуздар видеонун астына. Анан туугандар, эгерде кимде ким реклама тарттырам десе, биз даярбыз кызматка. Экран астына номер коюп коем. Байланышсаңыздар болот. Биздин каналды өнүктүрүү үчүн спонсор болом дегендер болсо, кайрылсаңыздар болот. Демөөрчүлүк кылып берем дегендер. Биз үчүн кызматташабыз, кызматташууга ачыкпыз. Андыктан биздин катталуучулар дагы буюрса 16 миңден ашып калды. 17 миңге жакындап атабыз. Андыктан дагы кандай видеолорду тартсак болот, контент өнүктүрүү үчүн видео тартып, сиздерге пайдалуу видеолордун айтып кетсеңиздер, жакшы болот эле. Анан жакында туугандар, дагы бир YouTube канал ачамын. Ошол толук боюнча отдельный дагы өзүнчө кылып туруп, буну башка эмеге өзгөртүп, 2 YouTube канал иштетпесем болбой калды. Себеби экөө аралашып кеткенде көпчүлүккө мындай кандай десем, кызыксыз болуп кетпеш үчүн башка YouTube канал ачайын деп атам. Анан ошол YouTube каналды кандай ат койгонго сунуштайсыздар, ошону дагы эмеге жазып кетиңиздер. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.